музей екені билинип туруш керек деп бөлүнүпчү федерация. Жалал-Абад шаарында музейге жаңы имарат салынары белгилүү болду. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев шаардагы курулуш объектилери менен таанышуу учурунда билдирди. Маалыматка караганда музей жаңы салынып жаткан административдик имараттын бет маңдайынан орун алат. Ушунун баардыгы филармония болот. Ленинага чейин. Чекесине музей салып койсок, ошол чекесине могул тарапкачы музей салып койсок болобу? Музей эмненин музейи? Шаардын музейи, областтын музейи, Кыргыз элинин музейи. Бизде музейибиз проблема да, экилер комнатада туруп бизде да. Баягы жерде. Все. Аны музейден башка адам болот ошол караганда. Филармониядан башка да ошо чейин. Жок, музей салган жакшы. Музей керек. Музей салып, музейни сонун кылып бир 2 этаж, 3 этаж музейди кылып, сону накметте болот. 1 этаж музейди кылып. Деловой центр окуп, красивый кылып, анан кийин баягы буяк коноктор келет, башкалар келет. Жалал-Абад эмне деген ошо музейди таанышат да. Жумали здание ордуна бар. Бул жерде вообще канча гектар? 230 сотык музейге берсеңер? 30 сотык музейге бөлүп берсеңер, да? 2 гектарда филармонияны куруп, парктарды куруп. Жалал-Абад шаардык аймак тануу музейинин имараты эскирген жана учурдагы талаптарга дээрлик жооп бербейт. Музей жайгашкан бул имаратты 1981-жылдары шаар тургуну өз үйүн мамлекетке өткөрүп берип, музей катары пайдалануу сунушун берген. Ошондон бери имарат бир нече ирет утурумдук оңдоп түзүүдөн өткөрүлүп, ушул күнгө чейин иштеп келүүдө. Жалал-Абад шаардык тарых аймак тануу музейинин азыркы имараты бул ошол Союз мезгилинде курулуп калган үй тибиндеги имарат болгон. Аянты 135 квадрат метр. Эми көрүп турганыңыздардай бөлмөлөрү тар, кичинекей. Бирок ошого карабастан музей болуп 30 жыл бою шаарга кызмат кылып келди да бул мекеме. Музей болуп 1972-жылы негизделген экен. Андан кийин Ош областтык музейдин карамагына өткөрүлүп, андан кийин 1991-жылы ушу Жалал-Абад шаардык кеңешинин депутаттарынын чечими менен кайрадан Жалал-Абад шаардык аймак тануу музей болуп статусун алып, ошол күндөн тарта, ошол жылдардан бери эле ошол шаардыктарга кызмат кылып келе жатат. Музейдин азыркы абалы таптакыр талапка чындыгында жооп бербейт. Жалал-Абад облусунда туризм тармагын өнүктүрүү багытында мамлекеттик деңгээлде бир катар иштер жүргүзүлүүдө. Бул багыттагы аракеттер шайкеш түрдө тарыхый мурастарды чагылдырган музей имаратын заман талабына ылайык жаңылоо, учурдагы негизги муктаждыктардын бири катары каралууда. Жергиликтүү тургундар музейге көп бара беришпесе да, акыркы мезгилдерде бул жерге чет өлкөлүк туристтердин агымы көбөйгөнү байкалууда. Турциядан, Азербайжандан, Германиядан ушундай бир туристтик компаниялар аркылуу туристтер келе берет да. Анан мен айтам да, биздики кичинекей музейибиз, бир чоңураак музей болсо жакшы болмок десем, алар айтышат бизге ушундай жагат. Жаңы заманбап имаратты болуп калсак, Жалал-Абад шаарынын эле эмес, Жалал-Абад областынын бир жүзү болгон маданий мекеме болуп калат деп. Анткени элдер Жалал-Абад туризм жаатында өнүгөт деп дайым эле айтып атабыз, өнүгүш керек деп. Ошол туризм жаатындагы өнүгүүнүн бирден бир багыты бул музей болуш керек. Жалал-Абад шаардык аймак тануу музейинде 1000ге жакын тарыхый экспонат сакталууда. Алардын катарында 16-кылымга таандык уникалдуу зоот кийими жана согуш маалында колдонулган Максим үлгүсүндөгү замбирек да бар. Музейде мындан тышкары Кыргыз элинин 19-20-кылымдарда колдонгон улуттук кийим кечелери, үй бүлөлүк жана чарба тиричилик буюмдары коюлган. Ошондой эле улуу ата мекендик согуш учурунда пайдаланылган тарыхый материалдарда сакталып турат. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, регион. Москва шаарындагы урматтуу мекендештер, документ керекпи? Эч убара болбоңуз. Баарын биз жасап беребиз. Тез, таза, мыйзамдуу жана кепилдик менен. Биз көрсөткөн кызматтар: каттоо, эмгек келишим, медициналык китепче, иненен СНИЛС, ОМС, ДМС, паспорт котормосу, реестрден чыгаруу жана башка бардык документтер. Кезек жок, баш оорутма жок. Жыйынтык 100%. Байланыш номери +7 929 084 70 18. Ишенимдүү кызмат. Сиз үчүн иштеп жатабыз.